Төө ашуда 3,3 миллион сомго коомдук таратканы салынат. Бишкек-Ош жолундагы төө ашуусунда 2 коомдук таратканы салынат. Аларды кура турган компания аныктоо үчүн тендер жарыяланды. Даратканалар Гөлбаев атындагы туннелдин түндүк жана түштүк тарабында салынат. Алар жеңил конструкциядан тургузулуп, ичинде ысык суу болот. Ошондой эле мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн да шарттар каралмакчы. Курулуш иштерине 3 миллион 292,8 миң сом кетет деп пландалууда. Тендер боюнча арыздар 5-июлга чейин кабыл алынат. Маалымат булак аралаш маалыматтар. Гутерриш Кыргызстандын экономикасын чапканат менен салыштырды. Кыргызстандын экономикасы чапканат сыяктуу тез өнүгүүдө деп билдирди Бириккен Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш бүгүн 2-июлда Чолпон Ата шаарында президент Садыр Жапаров менен жолугушуу учурунда. Анын айтымында учурда дүйнөлүк финансылык түзүлүш өнүккөн өлкөлөрдүн пайдасына чечилбей жатса да, ошого карабай Кыргызстан туруктуу өнүгүүнүн жолуна түштү. Мен мурда Кыргызстанга келгем, бирок анда азыркыдай динамиканы байкаган эмесмин. Азыр байкап жатам. Мурда Кыргызстан уйкудагы сулуудай болчу, азыр мына ат чапкан жигитке окшошуп жатат. Туруктуу өнүгүү максаттарына жетүү аракеттеринин баары ишке ашырылып жатканын байкап жатам, деди баш катчы. Маалымат булак Баракелде. Россияда банкир кылмыштары үчүн кармалган кыргыз жарандарынын саны көбөйдү. 28-30 июль күндөрү Россиянын Владивосток жана Новосибирск шаарларында Кыргызстандын жарандарынын жана эмгек мигранттарынын арасында баңгиликтин алдын алуу иш-чаралары өткөрүлдү. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы маалымдады. Иш-чарага аталган аймактарда иштеген Кыргыз Республикасынын жарандары, кыргыз диаспорасынын жетекчилери жана активисттери, Ички иштер министрлигинин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын башчысы Уланбек Султанов баштаган бир катар атайын өкүлдөр катышты. Уланбек Султанов акыркы убакта Россиянын аймагында банкир кылмыштарды жасагандыгы үчүн кармалган Кыргыз Республикасынын жарандарынын саны көбөйгөнүн белгиледи. Анын айтымында 2023 жылы 292 жаран кылмыш жоопкерчилигине тартылган. Алардын көпчүлүгү жаштар болгон. Ал эми 2024 жылдын 5 ай ичинде 141 жаран кылмыш жоопкерчилигине тартылды. Ал социалдык тармактагы жеңил акча табуу тууралуу шектүү сунуштарга алданбоо керектигин кошумчалады. Балдарыңар, досторуңар жана туугандарыңар менен баңгизатын колдонуунун жана жайылтуунун коркунучтары жөнүндө сүйлөшүүнү сунуштайм. Өзүңөрдү жана жакындарыңарды сактагыла, деди Султанов. Маалымат булак Баракелде. Бириккен Улуттар уюмунун башкы катчысы Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасына байланыштуу пикирин билдирди. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Севашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Бириккен Улуттар уюмунун башкы катчысы Антонио Гутерриш Кыргызстан менен Бириккен Улуттар уюмунун кызматташтыгы жакшы деп баалады. Бул тууралуу ал 2-июлда Чолпон Ата шаарындагы номер 2 мамлекеттик резиденцияда президент Садыр Жапаровго билдирди. Гутерриш Кыргызстан Бириккен Улуттар уюму иш алып барып жаткан бардык тармактар боюнча жигердүү иштеп жатканын белгиледи. Кыргызстан тынчтыктын символу болсун, чек ара маселелери же башка маселелер болсун, тынчтык орнотуу үчүн чоң аракеттерди жасап жатасыздар. Мен Фергана өрөөнүдө 2 жолу болдум. Чек араларды чечүү маселеси кандай оор экенин билем. Ал жерде пазл сыяктуу баарын түшүнүү жана чечүү үчүн аракет керек. Тажикстан менен чек ара маселеси Өзбекстан менен болгондой дипломатиялык жол менен, тынчтык жолу менен, сүйлөшүү жолу менен чечилет деп ишенебиз, деди Бириккен Улуттар уюмунун башкы катчысы. Маалымат булак Баракелде. Белгилүү актер Стивен Сигал Кыргызстанга келди. Дүйнөгө белгилүү америкалык актер Стивен Сигал Кыргызстанга келди. Бул тууралуу президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзов социалдык тармактагы баракчасына жазды. Ал белгилегендей, актер президент Садыр Жапаров менен Ысык көлдүн жээгинде учурашып, кыскача баарлашты. Маалымат булак Кабар KG. Экология министринин милдети Азиз Сапаралиевге жүктөлдү. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөлдөө министринин милдетин аткаруучу болуп Азиз Сапаралиев дайындалды. Бул тууралуу мамлекет башчынын маалымат кызматы кабарлады. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койгон.
эми анын талапкерлиги жогорку кеңешке макулдашуу үчүн киргизилет. Парламент учурда каникулда болгондуктан Азиз Сапаралиев сентябрга чейин министрдин милдетин аткаруучу статусунда иш алып барат. Эске салсак, мурдагы министр Мелис Тургунбаев 26-июнда кызматынан бошотулуп, кийин Улуттук банктын төрагасы болгон. Ал аталган кызматты 2023 жылдын мартынан бери аркалап келген. Азиз Сапаралиев 45 жашта. Ал буга чейин геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттиктин директорунун орун басары, өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин төрагасынын орун басары кызматтарын аркалаган. Маалымат Блак, Спутник, Кыргызстан. Тоңдо куткаруучулар селге кабылган россиялык туристтерге жардам көрсөттү. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, кечээ 1-июлда түнкү саат 23:30 чамасында жааган жаандын кесепетинен Тоң районундагы Мамбетов айыл аймагына караштуу Аксай тилкесинде сел жүргөн. Гөлгө түшүбө салып, жээкте чатыр менен түнөккө калышкан россиялык 11 турист селге калган. Сел алардын кийим-кечелерин, буюмдарын агызып кеткен. Туристтерге өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Тоң району боюнча өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн куткаруучулардын ыкчамдуу жардамга барышып, аларды сел жүргөн аймактан аман-эсен алып келип, Бөкөнбаев айылындагы жатаканалардын бирине жайгаштырышкан. Эс алуучулардын арасында жабыркагандар жок. Маалымат Блак, Кабар, KG. 1-июлдан 2-июлуна караган түнү Тоң районуна караштуу Аксай айылынын Аксай сапкы участкасында Россия Федерациясынан келип эс алып жаткан туристтерди чогулган сел суулары жерине каттап кетип чыга албай калды деген маалымат түшкөн. Жерине Тоң районунун өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн кызматкерлери келип, азыркы учурда куткаруу иштери жүргүзүлүп жатат. Приехали из России отдыхать на байдарках. Проплыли, причалили, остались ночевать в палатках. Ночью пошел и днем шел дождь. В итоге пошла сель, смыла палатки с вещами в озеро. Людей вымывала. И вызвали МЧС сразу, чтобы могли забрать людей и оказать помощь первую. Все приехали. Вот вторую партию отгружаем. We'll be right back.